уруксатты алып туруп токтоткулаган. Мыйзам боюнча, норма боюнча заправкалардын турганы кандай мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө генплан боюнча бул заправкалар ушул жерде турган заправка, ар бир заправка, бул заправка бул норма болду. Булар баягы генплан иштелип чыгарганга чейин уруксаттан алып алып. Бүгүнкү күндө мыйзам жанагы генплан иштелип чыкканда мыйзам. Генплан иштелип чыкты да. Генплан иштелип чыкты бүгүнкү күндө. Не деген сунуш бересиз? Анын баардыгын сыртка жолдош керек. Архитектура не деген сунуш? Генплан боюнча реализация болуш керек конкурстар үчүн. Азыр биз өзүңүз көрдүңүз, азыр бирдек кварталда реализация болгонго жараша ошо генпланда кандай болсо, жол ошол реализация болуш керек. Анын үстүнө шаардын ичиндеги жерде кооптуулук жаратса, шаардын сыртына барып азыр чечиш керек. Силерде норма болгон ар бир заправка, автозаправкалар 50 метр туруш алыстыкта болуш керек. Алар чыкпайт, 50 метр, 10 метр. Жолдун эмеси канча? 12 метр. Жолдон кийин турат. Ашып барса 15 метрде мына заправкалар болгон. Мыйзамсыз бардык. Генплан болбогон кезде да тура эмес берди. Ким берген уруксат? Мен дайыма айтам да, госрегистр максаттуу сурагы убагында эмне кылат? Бул жерге магазин, сода түйүнгүлсө, жерге заправка дегенден силер булар менен макулдашышыңар керек деп атам. Жерге деп госакты бере бересиңер, үстүнө мына бар тиешелүү службалар бар, уруксатты алып алып атат. Силердин кемчилдигиңерде мына ушундай иштер болуп атат. Мында жолдун ортосунда да бере бергиле жерге. Госактын бардын берип койгон. Жерге киргенден кийин бир пункттарга киргизиш керек да, эмне курасың? Жерди алып атасың хорошо. Максатың кандай? Архитектура менен мына экөөң бир жерде отурасыңар, согласовать этип туруп беришиңер керек. Булардан уруксатты алыш керек. МЧСтен, пожарныйдан уруксатты алыш керек. Силер бергенсиңерби ушуларга? Уруксат берилгенби пожарныйдан? Биздин беретін полномочия. Сene бердиңер беле ушул заправкаларга? Азыр эмелерге шаарда эскертүү берилген мына мыйзамсыз турасыңар, алгыла, бузгула деген эскертүү берилди беле? берилген шаарда. Канча заправкага бердиңер? Азыр мына 3 заправкага берилген ушунча. Анда жаптырбайсыңар, берип коюп кагаз жүзүндө турбашыбыз керек эми. Кагаз жүзүндө турбашыбыз керек. Бергенден кийин ошону до конца ишке ашырышыбыз керек да балдар. Канча срок мынаны жаптырганга ким ишке ашырат? Эмне деген сунуш бересиңер? Канча ушул мыйзамсыз курулган заправкаларды токтотобуз? Муну мен экономдон уруксат алып туруп эле биз кайсы күнү берсе ошол күнү келип эле биз кортумду беребиз, жабылууга тийиштүү. Ой, мен экономикадан болсо тезирээк бергилегин, токтотпогула. Мындай случай болду кече, 2 адамды Кудай сактады. Азыр өкмөттүк деңгээлде да каралып атат. Кече как раз өкмөт башчыбыз да ушул жерде болгон. Ага чейин жарылганга чейин бизге тапшырмаларды берилген ушул боюнча. Премьер-министрдин мына селективный совещаниеде как раз ушул маселе боюнча протокол тапшырмасы бар. Мына ошону негиздеп туруп, мен экономика менен сүйлөшүп, барып дагы болсо тезирээк уруксатты алып туруп токтоткулаган. Биз буга чейин дагы тапшырмалар берилген эле экотехник инспекцияга ушу заправкалар боюнча иш алып баргылаган деп. Мына бүгүнкү күндө ошол газозаправкалардын кээ биркилерин мындай буздуртуп шаардын сыртына алып чыктырып атабыз да. Шаардын ичиндеги көпчүлүк заправкалар мыйзамсыз турат экен да, нормага туура келбейт. Азыр мен мына мамлекеттик органдарга тапшырма бердик. Азыр мэрияда ушул атайын жыйын болуп туруп, мындан кийин биз атайын ушул буйрук чыгарайлы деп атабыз. Шаардын ичинде эч кандай заправкаларга уруксат бербөө боюнча бул биздин буйрук чыгат.